Бүгін мына биздин Кыргыз Өзбек университетинде мектеп бүтүрүүчүлөрүнө, абитуриенттерге арналган ачык эшиктер күнү өткөрүп жатабыз. Бир чоң иш-чараны. Бул иш-чарага шаарыбыздан, Ош шаарыбыздын бардык мектептеринин бүтүрүүчүлөрүн, 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрүн, ошондой эле Ош областына караштуу бардык райондорго, жер-жерлерге барып, айыл кыштактарга барып, ошол мектептерде окуп жаткан бүтүрүүчү окуучуларыбызды чакырдык. Кошуна Баткен, Жалал Абад областтарынан да келмекчи. Негизги бул өткөрүлүп жаткан иш-чаранын негизги максаты ушул университетибизде билим берүүнү кандай ишке ашырып жатабыз жана эртеңки келечектин ээлери болгон ушул абитуриенттерге толук кандуу университеттин материалдык техникалык базасы, анда окутуунун методикалары менен тааныштырып, жалпы эле университетибиз жөнүндө кеңири маалымат берүү максатын койгонбуз. Абитуриенттерибиз алды уже келип, азыр биздин чоң жыйындар залы толуп турат. Бул жерге чоң атайын иш-чара уюштурулган, ошол абитуриенттерге арналган. Ал иш-чаралар аяктагандан кийин университеттин жалпы окуу имараттары боюнча аларды экскурсия кылып, жеринен материалдык техникалык база менен, лабораториялык окуу кааналары менен тааныштырып, маалыматтарды берүү биздин негизги максатыбыз. Анткени мына мектеп окуучулары өздөрүнүн мектепте мектепти бүтүрүп жатканда ар бир окуучунун алдында кайда барып окусам деген бир чоң суроо турат да, ошол суроого жооп издегенге биз жардам берели деп атабыз. Ошто бир нече окуу жайлары бар. Ошонун катарында биздин Кыргыз Өзбек университети дагы чоң кадрдык потенциалга ээ, 7 чоң окуу имараттары, жаңы заманбап материалдык техникалык база менен камсыздалган. Эгерде ошол жеринен көргөн болсо, абитуриенттерибиз мүмкүн кызыгуулары артып, ушул жерде келип окуп, эртеңки биздин келечегибиз болгон ушу жаш муундар өздөрүнүн келечегин аныктайбы деген чоң үмүттөр бар. Ошол максатта бүгүнкү иш-чара уюштурулуп жатат. Бизде университетибизде азыркы күндүн талабына ылайык келген көптөгөн адистиктер боюнча, багыттар боюнча кадрларды даярдап чыгарууга аракеттерди жасап келебиз. Ал үчүн бардык шарттарды түзгөнгө аракет жасаганбыз. Студенттердин сабактан сырткаркы иштерин уюштуруп, алардын бош болбостон дагы кошумча бир нерсеге ээ болуп чыгуу мүмкүнчүлүгүн жаратып берсек деген ойдо атайын тил, бекер окуу курстары уюштурулган. Спорттук секциялардын бир нече түрлөрү иштейт университетибизде. Анан ошол окуп жаткан студенттерибиз үчүн келечекте университеттин өзүнүн жеке чөнтөгүнөн деп айтайлы, атайын эсебинен студенттерге өкмөттүн токтомуна ылайык жана бизде окумуштуулар кеңешинин чечимине ылайык ар кандай жеңилдиктер каралган. Бул контракт төлөмдөрүнөн бошотулушу 50%, 25%, эми ал ошол студенттин тапшырган документине жараша, үй бүлөлүк абалына жараша ар кандай жеңилдиктер атайын комиссия иштейт, ал карап ушундай жеңилдиктерди да берип келебиз. Анан дүйнөлүк масштабка, эл аралык масштабта студенттердин билим тажрыйба алмашуусун арттыруу максатында кошуна мамлекеттер менен, анан алыскы чет мамлекеттер менен дагы студенттердин билимин өркүндөтүүгө шарттарды жаратып, ар кандай гранттардын эсебинен, проекттердин эсебинен жана университеттин өзүнүн жеке эсебинен ушундай окууларды дагы уюштуруп келатабыз. Бүгүнкү күнгө университетибизде өтө чоң ийгиликтер жаралып калды деп айтсам болот. Мына Кыргыз Республикасынын бардык жогорку окуу жайларынын арасында педагогикалык дебют мына жыл сайын өткөрүлүп келет студенттердин арасында. Мына ушул чоң конкурста ар жыл сайын акыркы 3 жылдык катары менен биздин студенттерибиз эң чоң байгени гран-принин ээси болуп келаткандыгы, мен ойлойм, педагогикалык багыттагы даярдап жаткан адистерибиздин туу чокусу деп, бул өтө чоң көрсөткүч. Анан студенттерди окуу менен бирге илимий иштерге да тартуу каралган. Ошол студенттик күндөрдөн айрыкча бир 3-3 курстан баштап аларды илимге кызыккан, нар жагымда бар студенттерибизге ошо студенттик күндөрдөн эле аларга илимий иштерди тартып, аларды андан аркы баягы илимин, билимин өркүндөтүүгө дагы шарттар жаратабыз.
Университетибизде аспирантура, докторантура ачылган. Почти бардык багыттар боюнча аспирантурабызда, докторантурабызда иштеп келатат. Жакшы бүтүргөн окуунун алдыңкыларын ошол аспирантурага кабыл алып, андан ары илимин өркүндөтүүгө шарттарды жаратып атабыз. Профсоюз уюму тарабынан жана университеттин өзүнүн жетекчилиги тарабынан, жамаат тарабынан студенттер үчүн мүмкүн болушунча бардык шарттарды жаратканга аракеттер жасадык. Алардын жашашы үчүн студенттердин үйү бар, жатаканасы. Ал жерде 1 жыл бою алыскы райондордон үй бүлөлүк шарты оор, турмуш шарты зарылчылыгы ушундай жашаганга зарылчылык болуп атат деген студенттерди жатакана менен камсыздайбыз. Жатаканада бардык шарттарды түзүп бергенбиз. Газ киргизилген, студенттер тамак аш жасап ичкенге мүмкүнчүлүгү бар. Душовойлор курулган, өз убагында алар жуунуп таранууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Кийим кечелерин өз убагында жууганга атайын оборудованияларды алып койгонбуз. Бүгүнкү күндүн талабына керек болгон, студенттер үчүн керек болгон жеңилдиктерди толук кандуу берүүнүн үстүндө иш мындан ары да алып барабыз. Буга чейин да болуп келди. Мындан ары да мен ойлойм жакшы жыйынтыктар болот деп. Aldım alın bakkan kalası var. 7 oblast kalası var. Çilikleri at şalından çıkmadan, kızları düz yolundan çıkmadan, kazanı ottan düşmegen, bir görgönde bir tuğandığın güçlügün Kırgız elim, çarkıragan nurdu өлkөнүн perişteli insanlara, kımbatlı menin jaş dostlarım, ilim bilimge talpıngan jaşlar, kelecigeylere assalamu alaikum. Ustadları, jana alыс jakından keli oturgan konoklar. Buna bugün Ordulu Oş şahrında bir ordu var. Arulutun başını biriktirip, yaşlarda mekençildiğe, dostluk'a, ынтымақтуулыққа өндеп келген Кыргыз Өзбек университетінде чоң майрам, чоң салтанат. Анткени жартырап келген жаз менен кошо, мына алтындан ардактуу, коргошундан салмактуу болгон жаш кырандарыбызды, кулачыбызды кенен жайып, эшигибизди ачып, эшигибизди кенен ачып, сый көрсөтүп турган чагыбыз. Андыктан биздин Куттуу Ош мамлекеттик социалдык университетине кош келипсиздер. Анда бүгүнкү салтанаттуу кечени ачып берүү үчүн, алдыга кадам таштап берүү үчүн сөз Кыргыз Өзбек университетинин ректору, экономика илимдеринин кандидаты, профессор Райымбай Шаткалбай Келейбаевичке сөз берет. Саламатсыздарбы, ардактуу агай жекелер, алыстан келген коноктор, айрыкча мектеп бүтүрүүчүлөр, бардыгыңыздарды биринчиден ушу билимдин, илимдин, маданияттын, жаш интеллектуалдардын борборуна айланган туттуу университетибизге куш келипсиздер деп айтмакчымын. Бүгүн бардыгыңыздар көрүп тургандай, биздин университетте ушул мектеп бүтүрүүчүлөрүнө арналган чоң ачык эшиктер күнү өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү иш-чарага областыбыздын бардык райондорунан, мектеп айыл кыштактарынан, мектептерден бүтүрүп жаткан бүтүрүүчүлөрдү чакырганбыз. Ошондой эле биздин Ош шаарындагы
mekteplerdeki okuyattan büyütüşlerimiz gelip oturacak bu yerde. Mektepti büyütülüp жатқанда her bir adamın altında birçok maksat, birçok sıra olmakta. Ertege ayakta var okutam, anday adam bulup çıkam, anday kesinti tanıtasam деген bir tүйшөнүүлөрдүн кучагында жашайт. Ошол суроолорго биз университет жооп бергенге аракет кылып, сиздерди кеңири университетибиздеги орун алган адистиктер боюнча, багыттар боюнча тааныштырып, жеринен университеттеги материалдык техникалык база менен өзүңүздөр менен көрүп, өзүңүздөр таанышып кетсеңиздер деп чакырып отурабыз. Мына бүгүн ар бир адамда, адам баласы жаралганда балалык күндөрдү баштанып турат экен. Сиздер балалык күндөрдүн алгачкы этаптарын башыңыздардан өткөрүп, мектепке чейинки жана мектеп курагындагы өзгөчө болгон балалык күндөрүңүздөрдү өткөрдүңүздөр. Эми алдыда дагы бир балалык күндөрдүн экинчи же үчүнчү этабы турат. Бул студенттик күндөр. Мага бул университеттин аябай өзгөчөлүктөрү, абитуриенттер үчүн эң жакшы шарттар түзүлгөн жана бул университеттен Кыргызстаныбызды өнүктүрө турган билимдүү, илимдүү жакшы адистер болуп даярдалып чыгышка көзүм жетти. Бул иш-чараларды көрүп мен аябай купулума толдум. Мага аябай жакты. Ушул университеттерге тапшырып, билимдүү адис болуп чыгышты ниет кылып жатам, Кудай буйрса. Бұл жарлығым жан дүйнемдің жанары. Жанары тоғой жарып шыққан көңілімді. Қырғызым-ай, өрісім-ай, өрсіздігің, ұйқы-тыйқың сезілме теменедей көңілді. Көз қаманың көбөшүмү, бөтөнүмү, бөлөшүмү, бектеримү, бечарамы, қалып көтөргөн ханымы, қаны суюк жашымы, қалыс қалба қарымы. Атбай қырғыз бар. Нан сұраған қайыршыдай сұрайым салып қақырымда. Қара құрттай мүлжіп жатат сабырымда. Бұл қасірет қайнап шыққан жан дүйнемдің жанар тоғдай жанары. Аяғаламда шындық бары шын болса, көк асманда жылдыз бары шын болса, жер үстінде қырғыз бары шын болса, анда қырғыз бір өлі. Başka kırgız var ekende, batma beker gününe. Bir kudaydın var ekenin bilemin, canada çok, hiç olmayıp kümünüm. Bilemin çalgız, kırgızdı. O şonduktan kırgız durup kırgızdı. İki bölü kılmış. Bir kılmıştan ölüp çıkan bir kılmış. 52'ye bölüp yarım 1000 kılmış. Bırak tartpay бұл шындықта bir kırgız. Unkundada, uyutkunda, uruğunda, ulutumda bir kırgız. Tanbağanda yatan menen elimde, özümden hiç böl albaymın nelerde. Ben kırgızman, kırgız dep bil, turgan turpa tulku boyun denemde. Bölüp turgan nersesinde az bile, bölgüç bolsoň, jargıç bolsoň ançere. Atamdı böl apamdan, jegengdi böl ağamdan, böl ejekdi jeseň de, böl jeger, bölbek ye sen elde, bölbö bütün delemde. O adamlar, o jaramdar, basa körbe ustaranın mizi menen, basa körgün, kulalı tap tap kuş kılgan, kuram acayip çut kılgan,
papam manas izimine. Bilgin kelbey, bilben dağa, bilben mından bölükün, ıntımak dep törölgönmün, ölürdü da, ıntımak dep ölümün. Men narınmın, bir borundun barmın. Gelgileçi bir tuğandar, bağrına sağındım. Bölüm böyle, bölgündür götarındım. Mamleket bütün olsun, başkasına hayır. Ben vakkenmin, örük gülün tök göncer, ağlamda çok, ay gül gülün öz göncer. İshak canap, gelişine, izin taştan ketkencer. Mağa düşman, yerdi bölüm, tamırların keskendir. Mağa tuğan, mamleket, bütün bolsun deşkendir. Ben talas, kırağına yatkan yer, çıngı dalgaç, çıkarmasın yazgan yer, biz Kırgızbız. Bölüm bugün, bölümüden kaygıdardan asman yer, Kırgızstan taraf bolsa, men bunu utanın. Bölümüden utulamın, bölümüden utanın, kelgineçi. Siler menen doluptursun bıçağım. Birindikte dualgan, alıp buldum, armanırın uğalgan. Varlıkımın, volkun menen çıkargan. Meken korkup, çoğattandan uğdarın, güdüp türden, gelen erdin göz yaşından kuralgan. Teğindeki, kumlarından çatılbay, biri kırgız, biri dindep, manat bakay, babaların duranlar. Şenco, hakkımenen, yeşmande barkımenen, koptoğul barkımenen, ünlörü canırgan cer, teyitbek, tel dorusun derbe koyup, kurman bektim, koy kırana, çalıngan cer. Birimliktin çoğunan bölünüden, bağdıran, 40 jigitke tarıngan cer. Men buna Jalababan bağrında kucak jayıp sağıngan cer. Tüyün örmün, üyün örmün, bağrın artık kucağıma batırgan, eli dağı, cerke okşoş, kolok gelse, çalgı zatın, soyup verip, dastar konu çaçılgan. Ata kedey, bağdırdı da, balı bozdoy, akındı da, kucakla taşıngan. El bölgöndür, kur kalganlar akıldan, eldi yurttu, biriktirdi, kanday bana akıllan. Al men oşmunda, bağrın arga, bir tuğanmın dostmunda, siler menen bir gelin. Al bolbosa çok munda, harıdı 3000 jıldı, ulu yol basıp gelgen, Sulaymandın toğusunday tegiz kadar, Akbuğra'nın soğusunday taşıp gelgen, bir güğüdün kubanan, atkan dağday, bölünürdün bulutтай taşıp. Bu tağdırdım, cırgalımda, Kur'an'da gördüm. Kuvanışta toydu dağı, topulundu, sordu dağı, öz başıma yok. Adirok men,
Tağдай sıktıktı, birindikten yiyiktikti, tabalların içtirdi. Keregesi soğuk, dike tura albaydı. Uğu çok, tündük büyük çıkalbaydı. Tündüğü çok, üydün için nur albaydı. Birliği çok, bozuyla. Birlik için birbirini savaşpay, eldi bölüp, celdi bölüp, ayal bilen eldi bölüp, kurbu kurdaş tendi bölüp, şeytan oyun, şaylo yaşap, mandattardı dalaşpay, bakay ova aytıp ketken, bakıtlı yoldan adaşpay, kulağı taktap kuş kılgan, kuramacına kürt kılgan, birikti elde manastay. Öldüğünde azapları barışlarız. Bir geli, bir olgun soğuyalız. Biz biriksek, toğmalı uzuralız. Biz biriksek, tünden tügel çıkalız. Biz biriksek, yıldızla kol sıralız. Biz biriksek, akyan vuralız. Biz biriksek, taşlı dal kanlavızda. Biz biriksek, ulu ölüke vuralız. Biz biriksek, taşlı dal kanlavızda. Biz biriksek, ulu ölüke vuralız. Достук чарманчыл тобы талантыңыздар ташкындай берсин. Кезекте окуу жайыңыздын инженердик технология факультетинен тажрыйбалуу студенттеринин талыкпаган эмгегинен жаралган саркеч кийимдердин көргөзмөсүн бермекчибиз. Алдыңыздарда саркеч кийимдердин көргөзмөсү. Алдыңыздарда көргөзүп жаткан коллекциянын аты «Этно прогулка». Коллекциянын автору негизги 15 тайпасынын студенттери Турдалиева Макбуза, Галбай кызы Сүйүмкан. Кыргыздын улуттук кийимине айып алыштарды, заманбап мода менен байланыштырууларды тигип чыккан коллекция. Коллекциянын автору негизги 15 тайпасынын студенттери Турдалиева Макбуза, Галбай кызы Сүйүмкан. Кыргыздын улуттук кийимине айып алыштарды заманбап мода менен байланыштырууларды тигип чыккан коллекция.
колдонуу механика жана көркөм долбоорлордун технологиясы кафедрасы. Бүгүнкү күндө кийин күнүшө өзгөчө талап коюлууда. Ошондуктан замандын талабына ылайык чеберлер жогорку билимдүү болушу керек. Ошону менен бирге ушул адистиктин ээлерине суроо талап жогору. Анткени Кыргызстанда иштелип жаткан жеңил өнөрчүлөр алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн базарларында өнүмү жогорулады. Ошол себептүү биздин кафедра технологдорду, стилисттерди жана конструкторлорду жогорку деңгээлде даярдоо менен алардын профессионалдык мүмкүнчүлүктөрүн түрдүү сферада эмгектенүүгө шарт түздү. Бул кесипти бүтүрүүчүлөр ателье, модалардын үйүндө, мода журналдарында, дизайнер стилист, тигүү секторде, завод, фабрикаларда жана башка кесиптерде иштей алды. Алышкалар, урматтуу достор. Көрүшкө ушунтугубуз менен көрмөктөшүп дагы бир жакшы кезде, жакшылыкта жаратылыш жашыл түскө боелуп турган бир жакшы самалыкта майрамда көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Акылман ата-бабаларыбыздан келаткан бир жакшы кептер бар экен. Бардык нерсене бир сазыя, бирок бир гана нерсе тескерисинче көбөйөт. Ал да болсо илим. Аллах Таала билим алгандардын даражасын бийик кылат дейт. Ылай мына ошол илим билимге талпынган жаштар, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ошол биздин ынтымакты бекем карманган, достукту туу туткан Кыргыз Өзбек университетине дагы бир кош келипсиздер демекчибиз. Тигүү буюктардын конструкциялоо жана модельдештирүү адистиги боюнча окуган студенттер кийимдерди конструкциялап, модельдештирүүдөн тышкары этнопаноолорду жана ар кандай буюмдарды жасашат. Көрүп турган паноолорду университетибиздин социалдык колледжинин тигүү буюктарды конструкциялоо жана модельдештирүү адистиги боюнча окуган студенттерибиз даярдаган. Бул паноолорду жасоодо кийиз, бисерлер, стеклярустар, жыгачтан жасалган шурмончоктор, эшилген түрдүү кооз жиптер колдонулган. Биздин окуу жай бул адистик боюнча 1983 жылдан бери адистерди даярдап келет. Бүгүнкү күндө биздин кесиптик ээлери, бүтүрүүчүлөрүбүз республикабызда эле эмес, чет өлкөлөрдө да жигердүү эмгектенип көрүнүктүү модельер болуп иштеп, өз ишканаларда элди заманбап кийим, буюмдар менен камсыздашууда. Биздин адистикте окуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бүгүнкү күндө Ош облусунда эле эмес, республикабызда биздин материалдык, техникалык базабыз жогорку деңгээлде деп айтсак болот. Билим алуу үчүн бардык шарттар жана заманбап тигүү машиналары жана жабдыктары менен жабдылган. Чеберканалар, компьютердик класстар, библиотека, бардык шарттар бар, жатаканалары бар. Мен өз кичинекейимден баштап эле сүрөт тыртканга кызыгам. Жана көптөн бери алдыга койгон максатым бул дизайнерскийге тапшыруу. Ушул Кыргыз Өзбек университетине дизайнерский кесипке тапшырганы келдим. Жана ушул кесипти аркалап кетем деген ишеничтемин. Бизге келип билим алыңыздар.
жана мугалимдер жамааты чогуу жасашкан. Тынчтыкта жашап элибиз, байлыкта болсун жерибиз, ынтымак орноп ар үйгө, ак таңдай болсун бейбиз. Назарыңыздарды кайрадан эле эстетикалык борбордун ырчы кызы Муратбек кызы Гүлранын бирина урматтайбыз. Бул жаптысы болот.